андай күйөөнүн ачууланганы бул бир тыйынчалык орду жок шариятта. Албетте бир жахил же болбосо наадан күйөө болуш керек, билбегенчи. Чыныгы түшүнгөн адам балким ошо аялын ошол жолоонун алдына салып толук хижап кийгенге үндөйт. Биринчиден бул Алла Тааланын буйругу, экинчиден ал адамдын өзү намаз үчүн эле. Ошо аялы өзү башка чоочун көздөрдөн эркектердин көздөрүнөн сакталып жүрүшүн өзү үчүн эле жакшы. Анан чыныгы аялына кызганган киши ошо толук хижап кийгенге үндөйт. Анан аркасына салын деген албетте бул эгерде билимсиз болуп аткан болсо үйрөтүш керек. Эгер билип туруп кылып аткан болсо анда мунун намыс жок эркектердин катарына кирет. Андай мындай учурларда такыр баш ийген болбойт. Башка адамдарга баш ийүүдө, мисалы аял киши эркекке баш ийүүдө шариятка каршы келбеген нерселерде баш ийиш керек. Эгерде кайсы бир күйөө өзүнүн аялын шариятка каршы келген нерселерди буйруп ушуну кыласың деген болсо, ага такыр баш ийиш керек. Андай нерселерде баш ийүү жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул баш ийүү бул жакшы нерсе деди. Шариятка каршы келбеген нерселерде. Ошондуктан аял кишилер дагы ушул нерсени билип алыш керек. Албетте эми баш ийбейм деп узучу чыгарып аны менен кармашкан болбойт, бирок жакшы сөз менен айтып, бул нерсе туура эмес, шариятка каршы келет, бул нерсеңизди мен уга албайм, аткара албайм деп жай сөз менен айтып аткарбай коюш керек. Аллаху алам.